Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүн Борбор шаарыбыздын кылмыш кырсыктар боюнча баяндаган факт KG маалымат порталынын түнкү тентектер көрсөтүүсү. Биздин бул жолку жүрүшүбүздүн 1-май районунун аймагында уланды. ИИМдин нөөмөт бөлүмүнө кайгылуу кызматкерлерине Максим Горький көчөсүндө жайгашкан үйдө эркек киши аял кишиге бычак көтөрүп, коркутуп жатат деген чакыруу болду. Аталган дарекке барганыбызда 102 номерине чалып, мен жардам сурадым деген аялдын айтымында кошунасы мас абалында ага бычак көтөрүп коркуткан. Деген ара калып бербей койдум. Ошондо эле эшик такылдап атканда саат 12 мен ночко иштейм швеяда. Кайра келип эле күндүз уктамакмын. Уктатпай койду такыр эшигин тепкилеп. Ана милиция чакырдым. Анда башка кимге чакырат? Сиз бияқта жашайсызбы? Ооба, мен аркы эшигинде жашайм. Квартирант болуппу? Ана хозяинга чалдым. Айга чыгып кеткен, просто тепка балдар чакырып коркутуп койгула чыдым. Ага да болбойт, бычак көтөрдү. Тиги кошуна алып калбады, сайпырды. Ушинтип болуп жүрөт, жындуу деп өзгөнү. Жана да барганбыз, артыман кайра коюп берип турду. Аким мен эчтеке денеме талапат дегенди. Бар, загына жазбадыңыз эле бая барганда. Жазганмын, бирок азыр бычак көтөргөн эмес. Анан келгенде бычак көтөрдү. Дагы жазыңыз, макулбу? А буну эмне? Азыр эмес унакан. Экинчисин точно каматып, бирисин акан өртөмөт, 2-3 күн тийбей сиреч. Эгер ошо 3 күн ичинде дагы тегенсе камайт тек сутпагач, акырын өргөрүп тагып. Билбейм, сам не знаю. 4 ай болду уже, 4 ай, 3 ай, там. Жазбайсыңбы, конкретно жазып қой, ушундай кылды коюп, пускай мени камалып кетейин. Жабыр тарткан аял киши кошунасынын үстүнөн арыз жазам деп 1-май районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматкерлерине кайрылды. С применением оружия боло турган болсо, сиз тетиги жакта бүгүн Кыргыз Республикасы айтасы, бул ички иштер органдарынын меморандуму, сиз өзүңүздү тынчыраак бул жакта ички иштер органдарынын кызматкерлери бар, ошондуктан өзүңүздү тынчыраак алып жүрүңүз, ичкиликке сиз бул жара менен ортоңузда пикирлешпес болобу? Ошо бир аз алысыраак турасыз, ичкилик. Эгер жок дей турган болсоңуз, биз Понятие жок. мына болбашыңыздын бүткүлөрү кан экен байке. Кам эмес, качкан. Эч кандай кан. Жок, бул жагыңызды карасаңыз, бул жагыңызды. Жок, анда кан жок. Кан турат. Нике жок, жок. Мага Карашында күндү иште жүрсөм, мына сен өзүң тилеп алгансың. эй, арак деп айткан жок эч ким. Мурат айтты, мен айттым. Койчу, жок деген, жок жерден күнөөлүү болуп атасың. Кудайдан коркуп жок деген. Сонан Аллах турар. Көчөгө ичип алып багат дебей. Эч ким айткан жок арак алып берди. Мага мына арактын белгиси жок. Мен өзүм көрөйүн дегенде көзүмдү карап. Мага акча берди, алып берди. Койчу, антип айтпайсың, антип түбөдө. Постоянно Кыргызстанда ушундай. Аракты репрессия деп бүктөп коюш керек. Окуя эмне себептен келип чыккандыгы таганыктоо үчүн аталган дарекке тийиштүү эксперттер чакыртылды. Не кылайын деди? Бычак менен. Бычак менен? Оны келатканда убакыт мен мына качылда калдым. Сиздин азыр каерден бычак ыргытты маалыматыңыз барбы? Эшикти бекитип аткам, эшикке чыгайын деп, бияктан чыга калды. Бычагын көрдүм. Мен бияка качтым. Дивидим, макта туруп сол эле терезенин үстүндө. Ана бычакты көтөргөндө эле мен дивидимдин достум дагы кыйкырдым, жардам берди. Антиги кичинекей бала чыгып келди. Байш байкен алды. Байке, сиз мындай туруп турасызбы, ичпейли, мындай кыймылдабай туруп туруңуз. Качтык. Кандай бычак болчу? Кара бычак. Чоң болгонча. Чоң, Зилтеген аябай. Помню. Бычакты сиздин маалыматыңыз барбы? Кайсы тарапка ыргытты? Мен эшикке качып чыктым, жок. Эшикке эле качып чыктыңыз, Бияка түрттүк, анан эшикке качып чыктым мен ошо. Сиз бул жакта бөлмөдө жашайсыз? Мен биякта. Байке бул жакта жашайт. Мына бул жакта жашайт. Жүр açıp vereyim onu. Kudaydan oğlumdur, akır zaman gelip oturur, zaman geldiğini tercih ediyorsam. İlkin en küçük dedim var, 2 olsa okuyorum var.
барын koyup koymuş. Yok. Arada düzekleri neyine var? 3-4 Багато було. А бұл комната ше? Ал комната мен жашачумун да. Ана машина түсүп кеткен. Андан чыгып беришти. Машина ешкім кирип жабайт, кеткен. Ой, ешким жашабайт аяқта. А так мен оқимын. Действительно, Құран, философия, енен барын оқимын. Философсыз, да? Барын оқимын. Христианствоны оқимын. Камераңмен біраз кіріп беріп қойсын ба? Машина түсүп кеткен, ошон үчүн жашабайт. Байке, сыртқа шығып Яқты машина қойып кеткен. Біз екен айтымында. Мас абалында деп шектелип жаткан жарандын алкоголдук ичимдик ичпегенин аныктоо үчүн наркология бөлүмүнө бардык. Привезти обратно, увезти там, я не знаю. Кому-то выгодно, кому-то нет. Милиция чем занимается? Возят его на машине, туда-сюда, потом взяли. Может, выгодно. Он опять пошел с да, Шакирби. Да нет, одно и то же, вот, которое... Это моя дочь. Кто? Я знаю. Да, они точно с дочкой были. Да, дочка, это моя дочь. Да. Алкоголдук ичимдик ичкени аныкталып, 1-Май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Андан соң улуттук госпиталынын хирургия бөлүмүндө эркек киши дарыгерге кол көтөрдү деген чакыруу түштү. Кайгуул кызматкерлери менен бирге чыгармачыл топ айтылган дарекке бардык. Оорукананын кире беришинде бет кабы жок, кирүүгө болбойт деген жазууну көрүп, биз бет капчан кирип бардык. Оорукананын ичинде оорулуулар, ал тургай айрым дарыгерлер өздөрү да бет капсыз жүрүшүптүр. Но ему больно, вы понимаете? Кожу, порез кожи, зачем рентген? Сіз врач, Билбейт врач, билбейт врач. Человеческий. Милициянын жумушун милиция билет, врачтын жумушун врач билет, байке. Мышайт кетпеш керек да, туурабы? Сиз врачтарга ишенип алып келдиңизби? Алып келдим, ошо ишенгенде кылбай атпайбы? Мына адам кыйналып отурат. Элежегечи колумду кесип кетти деп. Мен темир түштү деп айткан жокмун. Колумду ачып, ичин берек тазалап тийип берип койгулачы дедим. Анан Түшпөй, рентгенге барып келдим. эртең сөйүңүз сынып калган, заражение болуп кетип, дагы жабылып мен каласың. жооп беремин. Кандай түшүнбөгөн эмесиңер? Мону карап, чакырып группаны. могул Кантип жердеги колсунсун? маленький разрезге мынчалык оорубайт. Сиз айтып атасыз, оор темир түшүп кетти. Муну тиге турган Жок, жери калай да жок. кесип кетти дедим. Сиз кыргызча түшүнүп өткөнсүз. Темир түшүп кетти дедиңиз. Мен айтып атам, рентген тартып келиңиз. Рентген Калай, тартып калай келгенден кийин мен кесип сизге андан кийин дальше буду помощь оказывать. Почему вы отказываетесь? Эки достун алкоголдук ичимдик ичкен ичпегенин аныктоо үчүн наркология борборуна алып бардык. Ну, зашили, обработали. Да, зашили, но очень грубо и очень неаккуратно зашили. Специально со злостью она начала шить. Очень больно было, говорит друг мой. Распиши. Эки достун алкоголдук ичимдик ичпегени аныкталып, 1-Май районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Токтогул көчөсү менен Коёнкөзөв көчөлөрүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн жанында белгисиз кишилер топтошуп алып алкоголдук ичимдик ичип, жашоочуларга тынчтык бербей жатышат деген чакыруу болду. Биз барган учурда чындыгында эле алкоголдук ичимдик ичип отурушкан экен. Кайгуул кызматкерлери тарабына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүнө карабай, ал жерде ичимдик ичкендер эч кандай ичимдик ичкен эмес, биз деп актанып отурушту. Жардам берикпи? Машина отырамыз, да? Машина отырамыз, комнатада тұрасыз? Комнатада тұрасыз, комнатада скрипичный жатасыз. Азыр байке, көрдім. Бізге башы берсеңіз, реабилитация қылып түсіреді. Все, байке. Жүрсеңіз сандай, жақшылыққа бізінен бақылайын. Жүріңіздер, машинамызда бекітіңіздер, беріңіздер. Алло. Алло. Оу. Тынчыла бер Байкал. На состояние алкогольного опьянения.
За распитие будет составлен административный протокол по статье 81. За распитие в общественном месте. А где это общественное место? Это общественное место. Это моя машина, да? Что с машиной? Это общественное место. Вы здесь стоите, пьете. Ну, в смысле, это моя машина. жүріңіз байке. Машина сіздікі ме? Айсың машина сіздікі? Sizde yok olsa maşına. Maşına olsa bekletiniz maşını. 320, 370. Баш ийбей жаткан жаранды кайгылуу кызматкерлери күч колдонуп, унаага салганга аргасыз болушту. Что, как ребенку на ноги поднять сюда, да, засунуть? Зачем? Ну и так засунул. Все, Окей. Нормально, ноги положи. Otur нормально. Я сам сяду. Садись нормально. Тартпайлы қой, өзім отырам. Өзім отырам, тартпайлы қой. Тартпайлы қой дейін. Отырам дейін өзім мен. Кроссовку мои оденьте. Ноги засуньте. Кроссовку мои оденьте. Ноги засуньте, я вам говорю. Кроссовку мои оденьте, говорю. Машина где? Ноги засуньте. Кроссовку мои оденьте. Наркология борборуна алып барган учурда дагы тентектик кылып кайгылуу кызматкерлерине тийишип жатты. Oturuz bak. Oturtun mu? Vereyim mi hatırlamı? Yaransız bu. Jaran доказать etmiyor. Ne oldu? Tartı olmadı. Qanday bo'lib qo'ygan? Men tartib olib, sen tartib olib. Men tartaversin mi? Udostaygan tartib oldi. Udostaygan tartib. Ko'rsatdim. Ko'rsatdim. Niye bu bozulacak? Anne bozulmasın. Kim bu? Bizden sırası bozulmasın. Kim bu? Anlayacak, kim bu? Kim bu? Çok güzel. Kim bu olursun? Özücel olmaz. Tartib olmaz. Qanday olur? Tartib olasın sen.
Я согласен, что я. Siz kimsiniz? Atçınız kimsiniz? Ya. Arkadaşlar cepte beş mi? Çıkar. Bu bayıya. Bu bayıya protokol tutuyor. Bakınız. Şu an tergov götürüyoruz. Zaman ölçeceğiz. Нарушение волнового общественного нарушения. Я. Бузулачында кодекстин 80-нчи бедесинде коомдук жайдын спирттик ичимдиктер ичүү тыюу салынат деп көрсөтүп турат. Ошол баары жазылуу көрүнүп турат. Кайда баары? Ошол баары жазылуу. Араңыз туруп андай жазбай коебуз. Ошол араңыз турбайбы? Жок, араңыз турбайбы. Жок, араңыз турса да. Стакан турган болгон. Турса да. Ошол баары жазылуу биздин чөпкөнүбүз. Жазылуу. 3 жаран тең алкоголдук ичимдик ичкенди тастыкталып, кайгылуу кызматкерлери тарабынан тийиштүү протоколдук кагаздар толтурулуп, 1-май районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Токтогул көчөсүндө жолубузду улап бараткан учурда кайгылуу кызматкерлеринин унаасынан артынан келип токтотушкан. Бирок эмне себептен токтотконун биз эмес, кайгылуу кызматкерлери дагы түшүнгөн жок. Эмне себептен токтотконун билүү үчүн түшкөнүбүздө терезелери караңгылатылган Lexus 570 үлгүсүндөгү жол тандабаз экен. Подожди, не включай, подожди. Не спойдешь, тартат все. Странька возьмем, Тонировка кем бака? Вещи штрафные на место. Странька на место, которые это штраф. Ya. Vaqt kayji. Oturaydı. Migalkani bitirip bakana, migalkani bitirip bak. Ya. Atma aldı gana. O. Aytarız o. Aytarız. 자, 안 나요, 저. Ya. Vaytersiz mi? Yok sen tarttın mı уже? He? Doğru doğru. Tamam. Haydi. Gel Pirvan berda жазсына кетіп бос. О. Все. Сразу, на медведь лезь. 좀 매. 와이트스 쓰면서 들어? 시원나. 저. Суранам. Тахыр қойып қойып. Мен ақсақ ішті, меркексе. Жоқ, мен да сынай. Сынай бер жол суранам. Мен. Жоқ. Мен несе сұрайын деп тоқтадым. Қачан барады. Кетулі қалмақсың, көргелі қалмақсың. Бір несен сұрап алайын дедім. Не сұрайыңыз ба? Там işim var dedim. Dost bağım dün rождениесine şov sürpriz koyalım dedim. Dikkat edin işte.
Gel. Sen bana tartılmasın. Sen salp koyayım cansı. Kettik mi? Hemen sınavın жазып беріп кетті. Az толтырыз. Sınavın жазып беріп қойышты. Айтып атпаймын ба? Штраф жазам, сейчас тайга Gel. Yaptığını. Gitti. Otur. Жайынан төлөнгө болобу? Ало? Жайынан канча төлөшөт? Жайынан канча төлөшөт? Каяка? Биздин жумуш бүт эле киши. Эң кызыгы өздөрү токтотуп, өздөрү айыппулга жыгылды. Себеби терезелери караңгылатылган. Бирок айдоочу айыппулун жеринен төлөп, унаасын айыппул төлөөчү корого киргизбешин айтты. Тилекке каршы айыппулун жеринен төлөөгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Мыйзам баарына бирдей дегендей, жолдон дабаз акыр аягы айыппул төлөөчү корого киргизилди. Өлкөнүн тынчтыктыгы, жарандардын саламаттыгы, айдоочулардын эрежени так сактоосу бир гана кайгылуу кызматкерлерине эмес, ар бирибиздин милдетибиз экенин унутпайлы. Түнкү тентектер көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.